Мектеп окуучулары ортосундагы шайыр тапкычтар биринчилиги белгиленип, ага аймактын тиешелүү командалары катышышты. Бул таймаш президенттин улуттук наркты сактоо жана өнүктүрүү жөнүндө жарлыгынын алкагында өткөрүлүүдө. Бүгүн аймактык тур өтүүдө бул аймактык турга 5 мектеп катышууда. Сооронбаева мектеби, Асаналиев, Ашубаев, Мамакеев жана Киров. Бул мектептердин арасында КВН өткөрүлүп, ушу КВНдин негизги максаты улуттук наркты сактоо жана маданиятты өнүктүрүү, ошондой эле адеп ахлактык концепцияны жайылтуу максатында уюштуруп жатабыз. Райондук администрация билим берүү жана маданият бөлүмүнүн демөөрчүлүгү астында уюштурулган конкурста окуучулар өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулап, ырбий аткарып, актерлук чеберчиликтеринен улам кыран каткырыкка түшкөн элдерди да көрүүгө болот. Ушу жаштардын эл алдында өзүн көрсөтүүсү, эл алдында өзүн алып жүрүүсү, чыгармачылык жактан, тапкычтык жактан өздөрүн көрсөтөт деп ишенем. Бүгүн буюрса күчтүүлөр жеңип, аймактар бүткөндөн кийин райондук деңгээлде уюштурулат. Чейрек мойнуңарды жубам, айтып коеюн. Район башчысы Акимдин кубогунун башкы максаты окуучулардын демилгейлүүлүгүн, чечкиндүүлүгүн өрчүтүп, аймактар аралык достукту бекемдөө болуп саналат. Айта кетсек, аймакты жеңген команда райондук таймашка даярданышат. Талгат Токтомушев, Ильич Касейнов, Ысык Көл жаңылыктарына Ак Суу районунан.